Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 июнь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге техпаспорты бар сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Жакшы жери жаңы домдун 4-кабатында жайгашкан. Лифтер иштейт, бүт бардыгы жакшы. Эң негизгиси техпаспорты бар экен. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Мына туугандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү өтө кеңир экен. Мындай чоң экен бөлмөлөрү. И потолоктору дагы бийик. Кандай кылайлы? Азыр биринчи келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира жөнүндө кеңири маалымат берейин. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот. Лайктан басыңыздар туугандар. Мен турган жер туугандар бул шаардын ортосунда жайгашкан. Калелин көчөдө турам. Ноокатский подъем, кирпичный тараптан жүрүп келсеңиздер болот Калелин көчөгө. Кааласаңыздар Араванский, Сулайман тоо тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Кече жакында эле асфальт болуп бүткөрүлдү, толугу менен. Караңыздар, машиналар эки жакка шуулдап өтүп жаткан учуру. Ориентирди Ноул Калелин көчөдө жайгашкан мечитке алсаңыздар болот. Кааласаңыздар могу жакта өзүнүн кызыл мектеби бар. Атын билбейт экенмин туугандар. Ошол мектеп менен мечиттин ортосунда Ноул көп кабаттуу жаңы домду көрө аласыздар. Техпаспорттары берилген. Көрдүңүздөрбү? Ушул домдун 1-подъездинде 4-кабатында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат берем. Лифт иштейт туугандар. Туугандар, квартирага дагы келдим. Сиздер мен айткан подъездге кирип 4-кабатка чыгасыздар. Бир лифт иштейт. Чыгып лифт менен оңго бурулсаңыздар ушул квартира сатка чыгып атат. 4-кабат, 2 бөлмөлүү квартира, аянты 75 квадрат метр. Техпаспорты бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, бардыгы киргизилген. Мисалы бул кухнясы, жеңелерибиздин экинчи офиси. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Болобу болбойбу деп. Мына радиаторлор орнотулган. Айнек терезелер пластика. Ушундай. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн дагы көргөзүп берейин. Бул жака жүрүп келе турган болсок, ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына. Көрдүңүздөр, эми бул жактан жүрүңүздөр, чыгайлы. Конок бөлмөсүнө кирели, гостиныйга. Өтө чоң экен. Мына, көрдүңүздөрбү? Потолоктору начерной, ылдый-тарабы ламинат. Радиаторлор орнотулган. Бул жактан ошо домдун арт тарабы. Мындай жактанда после обеда Кудай берсе күн тийип турат. Жүрүңүздөр, эми чыгайлы бул жактан. Лайктан басып коюңуздар туугандар. Канчалык лайк көбүрөөк басылса, ошончолук просмотр жакшы болот, ошончолук көп адам көрөт. Эми санузелдери. Бул ваннасы экен, а? Мына туугандар. Аристон бар. Эми болду окшойт менимче. Бардын көргөзүп бердим. Аянты 75. Баасы канча дей турган болсоңуздар, бул жерде жакшы эле баага коюлуп атат. Канча дей турган болсоңуздар, $68,000. Анан кеми бар. Эси менен чалып, сүйлөшүп содулашасыздар. 68 туугандар. Балким 65ке берет, балким 67ге берет. Эми ал жагын эси менен өзүңүздөр сүйлөшүп содулашасыздар. Жакшы. Чоң потолоктору бийик сон квартира экен. Тем более 4-кабат туугандар. Анан чыгып түшүп туруш да оңой болот. Техпаспорту бар. Техпаспорт качан берилет экен деп мындай бир ойлонуп кыжылат болбойсуздар. Колдон чорбой алып коюңуздар.